Наш город будет выглядеть с высоты птичьего полета в виде холмуза. Анан айрым баягы критикалап аткандарга мисалы кана башталганы, анан качан бүтөт деген биз сыйкырчы эмеспиз да сүф деп койсоң эле шаар туруп калган ал жерге. Кагаз иштери бар, башка иштери бар. Жол ушу мейли ушундай кетеби же башка да курулабы? Мисалы чолпон да койчу үчүн ошол эле жол калабы? Основной жол бул, но биягында дагы бир проектте жол турат. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Бүгүн биздин эфирибиз бул убакытка чейин коомчулукка сунушталган Асман шаары боюнча болмокчу. Бүгүнкү биздин эфирдин коногу Асман шаарынын автору Руслан Ахматалиев. Саламатсызбы? Биздин эфирге кош келиптирсиз. Биздин алгачкы сурообуз ушу учурда Асман шаары, Асман долбоору эмне болуп жатат? Асман шаарын биз шаар негизи өзүбүз куруп көрө элекпиз. Анан кандай курулат болду экен деп Турцияга барып келгенбиз 2 жолу. Жолдорун карадык. Кандай зымдар, например, биздин зымдар столбаларда турат. Аякта бүт подземный болуп турат да. Тротуарлары аябай кенен, освещениясы жакшы, таза. Бир эле Стамбулда 20 миллион киши жашайт экен. Анан например, бизде аэропорт жакка кетип баратканда септиктер жыттанып, Турцияда деген жаңы технологиялар салынган. 20 миллион киши жашаса дагы аябай таза, баарын фильтрация өтөт, септиктери, очистной сооружениялар жакшы. Ошо Асман шаарынан биз ошо жаңы технологияларды колдонобуз. Өзбекстанга барып келдик жакында. Аякта дагы Ташкент Сити, Бухара Сити деген шаарлар салынып атыптыр. Аларды көрүп келдик. 50 этажга чейин салып атышыптыр үйлөрдү. Кооз таза. Биз да ошону карап, ошолордон жакшы Асман шаарын салыш керек. Учитывая ихний опыт турецких компаний по строительству. Көбүнчө жанакы суроолор жаралып атпайбы? Асман шаарын курганда агынды суулар каяка кетет, көлдү бугап коесуңар деген ушул жагын ойлондуңуздарбы? Кандай болот? Ошо очистной сооружениялар, новейший технологиялар менен алар деген очистнойго келип туруп, тазаланып туруп, кайра поливке кетет суулар. Бир тамчы суу көлгө барбайт. Көл булганбайт. Көлгө булганбайт. Анан ошо Тору айгырга жайгашат деп айткансыздар, Асман шаары. Ошо Тору айгырдын эли кандай кабыл алып атат? Тору айгыр. Алар жерин беребиз деп атабы? Эмне болуп жатат ушул жагы? Тору айгырга тийбейт. Тору айгырдын үстүндө кызыл өрүк деген айылдын үстүндө болот. Анан элдер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Ошо дирекция даяр болгондон кийин ошондо биз барып сүйлөшүлөт. Бирок бул убакытка чейин да сүйлөшүүлөр болгон да. Сүйлөшүп атат акырынан. Кээ бирөө каршы кишилер бар. 8 сотканы кармалып, жок биз бербейбиз деп. Бир Адлет Байке деген бар, 20 гектар жери бар. Ал түшүнүп атат, что это будущее Кыргызстана. Ал жерди берип атат жөн эле. Алгыла мен түшүнүп атам, бул аябай керектүү проект. Ошон үчүн 20 гектар жөн эле